убакытты 1 саатка артка жылдыруу сунушу кайрадан көтөрүлдү. Бул демилгени дарыгер Нурали Койлубаев айтып темага олуттуу көз караш менен кароо керек деп эсептейт. Себеби шашып жатып стресске кабылуу адамды невроз оорусуна алып келет дейт. Саатты артка жылдырсак жашообузда кандай өзгөрүүлөр болот? Мен өзүм үчүн эмес, элим үчүн. Мына жаш балдардын садикке баргандары караңгыда атайыны жүркүп, түртүп, ойготуп, ыйлатып, алар ташташып атат. Садикке береттер, баягы эжекейлерге тапшырып, аркакка чыгыптыр. Балдары ыйлаган бойдон. Бул жакшылыкка апарбайт да. Бул адамдын личный нервин бузат. Дарыгердин айтуусунда убакытты 1 саат артка жылдыруу менен адамдарды невроз оорусунан сактап калууга болот. Мындан тышкары экономикага да олуттуу пайда алып келет. Ошол эле убакта уйкусу канбаган балдарыбызды эртелеп тургузуудагы көйгөйлөрдөн арылабыз дейт Нурали Койлубаев. Мындан тышкары Кыргызстан убакыт боюнча Өзбекстан жана Тажикстандан 1 саат алдыда жүрөрү айтылды. Советтер Союзу мезгилинде кыш, жай мезгилинде саат жылдырылып турган. Кыргызстан акыркы жолу саатты 2005-жылы алдыга жылдырып, андан бери өзгөргөн эмес. А сиз көрөрман, бул сунуш боюнча пикириңиз кандай? Билдирүү калтырыңыз.